Assalamu alaikum ардактуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Домбутадагы сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди тартып көрсөтүп бермекчибиз. Андыктан жакшылап назар салып биринчиден сиздерге адрес түшүндүрүп берейин. Бул жер Домбута, бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Ал эми бул көчөнүн аты Масалиева. Бул жакта бүт бардыгыңыздар эле билесиздер, Макаренко келечек базары мына ушул тарапта жайгашкан. Ал эми ушул эле Масалиева көчөсү менен бул тарапты карап кете турган болсоңуздар, эски мост тарапка барасыздар. Ал эми сатыла турган 3 бөлмөлүү батир мына ушул тарапта жайгашкан, урматтуу көрүүчүлөр. Андыктан сиздер ушул көчөгө кирип, ичкериге 150-200 метр, ушул главный жол менен ичкериге 150-200 метр кире бересиздер. Анан эмесе жүрүңүздөр эми, ошол жактан дагы сиздерге адресин түшүндүрүп беребиз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен жанагы көрсөткөн көчө менен бул жака 150-200 метр ичкериге киргениңиздерде, мына бул сол тарапта 4 кабаттуу дом жайгашкан, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Сатыла турган 3 бөлмөлүү батир мына ушул домдо. Адреси болсо Узгенская 136. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жакта двору дагы өтө кеңир экен. Артында, бул домдун алдында өзүңүздөр көрүп атасыздар, площадкасы бар экен, парковочный местолор дагы кенен экен. Ал эми сатыла турган 3 бөлмөлүү батирге кириш үчүн, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер ушул домдун 3-чү подъездине кирип, 3-чү кабатына көтөрүлөсүздөр. Анан эмесе жүрүңүздөр эми, сиздерге сатыла турган батирди көргөзүп берейин. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сатыла турган 3 бөлмөлүү батирдин алдына дагы келип калдык. Азыркы учурда биз подъездинде турабыз, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Подъездин ремонту жакшы экен негизи. Таза экен, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Подъездине дагы караңыздар. Сатыла турган 3 бөлмөлүү батир мына ушул тарапта. Эшигин көрүп атасыздар, бекем бромдолгон темир эшик коюлган. Анда эмесе батирге кире берели. Бул жак прихожка болуп калат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Полу болсо линолеум, ал эми дубалдарына болсо моющий жакшы обойлор чапталган. Потологу болсо натяжной потолок, чекелери плинтус менен капталган, лампочка коюлган. Негизи дат даяр экен. Анда эмесе мен прихожканы ичкерки тарабынан дагы сиздерге көргөзүп коеюн, урматтуу көрүүчүлөр. Өтө сонун кеңир экен. Ал эми бөлмөлөрдү түшүндүрүп койсок, прихожкадан бул жактан кирип эле тууру кире турган болсок, конок бөлмөсү. Кийинки жакка кирип солго бурула турган болсок, детский. Ал эми оң тарапка бурула турган болсок, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул сол тарапта болсо кухня жайгашкан. Анда эмесе биринчи конок бөлмөсүн сиздерге көргөзүп берейли. Мына урматтуу көрүүчүлөр, негизинен ушундай. Полу линолеум экен, дубалдарында моющий яркий обойлор чапталган, потологу натяжной потолок экен, чекелери плинтус, жана ошондой эле бул жакта люстра дагы коюлган. Балкон көрүп атасыздар, балкон дагы бар экен, терезелери жөнөкөй айнек терезеде. Ал эми эшиги болсо пластик экен. Балконда көргөзүп коелу сиздерге. Көрүп атасыздар, балкону дагы таза экен, ремонту негизинен сонун. Терезелери жөнөкөй терезе, бирок краскаланган, жуулган, тазаланган сонун экен. Полу линолеум бул жактыкы дагы. Потологун көрүп атасыздар, шпаклевка экен. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Ал эми сырткы тарабында көргөзүп кое турган болсок, бул жагы ушундай болуп калат. Азыр мен сиздерге конок бөлмөсүн көргөзүп бердим. Кийинки бөлмө бул. Сол тарапта балдардын уктоочу бөлмөсү жайгашкан. Полу линолеум дубалдары обойлор менен чапталган, терезеси жөнөкөй айнек терезеде. Негизинен жакшы. Потологун дагы көрүп атасыздар, жасалган экен, сонун болуп краскаланган экен. Люстра дагы коюлган экен. Негизинен жакшы. Бул жактын айнек терезелери жөнөкөй экен, пластик эмес. Эми буюрса кийин алган болсоңуздар, өзүңүздөр өзгөртүп аласыздар. Ремонттоп жакшына кылып жасап аласыздар. Кийинки бөлмө болсо бул көрүп атасыздар, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Эшиги жөнөкөй ак түстөгү жыгач эшик. Мына урматтуу көрүүчүлөр, полу линолеум, дубалдарын обойлор чапталган, терезелери жөнөкөй айнек терезеде.
көрүп атасыздар, бул жакта площадкалар бар экен. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бүт бардык бөлмөлөрдүн эшигин көрүп атасыздар, жөнөкөй ак түстөгү жыгач эшик экен бардыгынкы. Ал эми бул жагын көрүп атасыздар, бул жактан төз кире турган болсоңуздар, бул жагы кладовка экен. Кладовкадагы негизи керектүү нерселериңиздерди, кийимиңиздерди, буюмуңуздарды салып коесуздар. Бул жакта көрүп атасыздар, полкасы менен экен. Полка жасап кыйналбайсыздар. Өтө сонун, кеңир экен. Анда эмесе кийинки бөлмөнү дагы көргөзүп коеюн. Аялдар үчүн эң керектүү болгон бөлмө кухня. Мына урматтуу көрүүчүлөр, жөнөкөй ак түстөгү жыгач эшик, терезеси дагы бар экен. Бул кухняны көрүп атасыздар. Терезеси жөнөкөй терезеде, отопление бар, газ бар, раковина бар, бүт бардыгы даяр. Бул жагы кафель дагы болгон экен атайын. Мына урматтуу көрүүчүлөр, полу линолеум, дубалдарына жакшы моющий жабыйлар шапталган. Ал эми потологу болсо натяжной потолок экен, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Негизинен жакшы. Мага жакты бул батир. Өтө таза, сонун ремонттолгон экен. Отоплениясы дагы эски отоплениядан. Эски отоплениялар билесиздер, кышындаса абдан жылуу ысыйт. Анда эмесе туалет менен ваннаны дагы көргөзүп коелу сиздерге. Жөнөкөй ак түстөгү эшик экен бул жактагы. Охо, бул жагы жаркырайт го, таптаза болуп. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, полу, ошондой эле дубалдын бүт бардыгы кафель экен. Киргениңиздерде унитаз, раковина, ванна, бүт бардыгы бар экен. Карасаңыздар. Охо, жаркырайт го. Ваннасы дагы таза, сонун экен ванна. Негизинен жакты, мага жакты. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп бердим. Анда эмесе азыр мен сиздердин атыңыздардан бул жактагы үйдүн ээсине суроо берем. Кандай эже? Жакшыңарбы? Кызматка чакырган экенсиз? Ооба. Сатып атасыз? Ооба. Сатып бергиле деп чакырдым. Бул 3 бөлмөлүү батир, а? Ооба. Катуураак сүйлөй бересиз? 3 бөлмөлүү батир 104-сериядагы дом. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Этаж. Угловой эмес. Угловой эмес, а? Жок. Мына урматтуу көрүүчүлөр, угуп атасыздар. Бул дом 105-серияда, 104. 104-серияда экен. 3-кабатта жайгашкан. Өзү дом 4 кабаттуу. Негизи 4 кабаттуу домдо 3-кабатта жайгашкан экен. Угловой эмес, сериясы 104, 3 бөлмөлүү батир. Баасы 3-кабатта жайгашкан. Анда эмесе баасын айтың эже? Баасы 53 Баасы доллар. 53, а? 53 000 доллар. Мына урматтуу көрүүчүлөр, баасы 53 000 доллар экен. Кеми болобу? Ооба, эми кичине түшүп беребиз. Обмен жолдору барбы? Балким машинага, балким жер үйгө. Машинага жок эми. Ушу дом 2 комнат, 1 комнат болуп калса. Болот, а? Ооба. Машина жер үйгө жок. Негизи варианты бар экен, сүйлөшсөңүздөр болот экен, урматтуу көрүүчүлөр. Соседтери кандай анан? Ызычы кылбайбы? Жок, жакшы, бул жер тынч. Негизинен жолго жакын. Бул жер центр. Центр, а? Мына документтин аты кимде? Документ өзүбүздүн атыбызда. Сиздин атыңызда? Өзүңүз өткөрүп бересиз, а? Ооба. Залогдо жок үй. Таза жакшы. Болуптур эже, онда ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, а? Рахмат сиздерге. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп бердим. Эми бул жагы өзүңүздөрдөн. Мен бул жака үйдүн ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып сүйлөшөсүздөр, баалашасыздар, келип көрүп кетесиздер. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.